Камчыбек Ташиев 10 балалуу үй бүлөгө үй куруп берди. Жаңы турак-жай 3 ай аралыгында бүт шарты менен курулуп, Чырмаш Молдаяровдун үй бүлөсүнө өткөрүлдү. УКМКнын төрагасы бүгүн 19-сентябрда Каракулжа районунда жаңы үйдүн ачкычын жергиликтүү тургундардын, аксакалдардын катышуусунда тапшырды. Саламатсыз. Кандайсыз? Жакшы. Кандай жакшы? Кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Мына сиздин урматыңызга алыстан болсо да ушу келип, ушул үйдү сизге атай тапшырып коеюн деп келдим. Рахмат. Атарып келгенине чоң рахмат. Кудайым ден соолугун берсин, узак өмүр берсин. Ушул сакалордун катарында бирге энем экен деп жоктогонуңа о дүйнө ыраазымын балам. Заманың тынч болсун, үйүңө эзел кетип бакты талай болсун. Рахмат. Рахмат. Учурашып коеюн да бардыгы. Бул жак атасы. Жакшы. Ата, ошол эми Кудайдын ушундай бир эмеси экен, бир аз болсо дагы балдарыңыз ушинтип кичине баягыдай канчасы 5 балаңыз майып экен, анан чоң үй бүлө экенсиз, баатыр ата экенсиз. Мына 10 балаңыз бар экен, 10 балаңыз бар экен. Аны ошону карап туруп, биз дагы сырттан карап отурбайлы деп, жардам берели деп ошол кол кабыш кылдык. Рахмат. Анан ошону дагы жөн эле кол кабыш кылып эле таштап койбостон, атай өзүм келип ушул тапшырып кетейин деп келдим. Рахмат. Ден соолуктуу болуңуз, өмүрүңүздөр узун болсун, жакшы ойноп күлүп жүрүңүздөр. Мен бир жакшы жүрөсүңөр. Ой, кичине кыздар кандайсыңар? Ой, красавицалар го булар, я. Ой, молодец, жакшы. Сиздин балдарыңыз жакшы, саламатты, жакшысыздарбы? Ден соолуктар жакшыбы? Бүт айыл боюнча сүйүнүп атабыз. Жакшы. Тынч болсоңуздар болот. Рахмат сиздерге. баары оңолот. Бизден зор болуп Кудай атат. кааласа. Азыр мына Дагы иштесиңер 10 жылда. урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен өзгөндөн баштап, өзгөндө баягы акыркы светофору бар го. Кайсы айыл? Баймал айыл деп коёлу, кайсы бир? Бакмал. Ошол жерден баштап мына Каракулжага чейин Кудай кааласа жолду эмдиги жыл башынан аягына оңдойбуз. Так, оңдойбуз. Президент ошо тапшырманы берди. Азыр мен ошону өзүм контролго алдым. Билесиңер, мен контрол алгандан кийин бүтөт иш. Ошон үчүн Кудай кааласа ал жакта оңолуп калат. Анан акырын колдон келишинче жумуштарды жасап атабыз. Мына кечетен бери Баткенде болдум, Дүргөндү, Кадамжайда болдум, Нокатта болдум. Кечинде Ошто, эртең менен Ошто кыдырып, эми сиздерге келдим. Кудай кааласа. Рахмат сиздерге. Анан бул жерде кыдырып бүтүп, азыр өзгөнгө барам, анан ары жалап аткалам. Ошентип баягы жасап аткан жумуштарды эми күз келип калды. Жумуштардын аягына жыйынтыгынан чыгайлы деп баарын текшерип, ушу президентибиз тапшырмасын текшерип карап жүрөм. Жакшы баары эле, Кудайга шүгүр. Кончек турбайбыз. Эми бүгүн мынакей Омин. Сиздердин дуаңыздарды алайлы, батаңыздарды алайлы. Чырмаш аканын, Молдаяр Чырмаш аканын Нават сенин үй бүлөсүндө аябай чоң кубаныч болуп атат. Амин. Ошого жараша бүтүн мына Чырмаш акадан тууган уруу, эли журту дагы баардыгыбыз чоң кубанып турабыз. Ошол кубаныч берген, кубанычты тартуулаган Кудай кааласа сезсиз. Кудай таалам сизге кетпес бакыт кең пейил берсин. Амин. Узак өмүр чың ден соолук берсин. Дайым кызыр жулоосунда болуп, Алла Тааланын коргоосунда жүрүңүздөр. Мына Садыр Нуркожоев баш болгон, өзүңүз төш болгон, каш болгон. Сиздер дайым бар болуңуздар. Ушу ниеттесеңер тилектериңиздерди кабыл кылсын. Сиздерге чоң рахмат. Арам калгандарын өзүңүздөр. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Күлүш тапшырайын дейинчи. Сиздин колуңузга тапшырайын. Күлүштү. Ошол жакшынакай болуп, балдар ушул жерден өсүп, ушул жерде той топурлары болсун, жакшылыктары болсун. Сиздердин керегиңиздерге тийсин. Чырмаш Молдаяров Ош облусунун Каракулжа районунун Карагуз айыл өкмөтүнүн тургуну. Бул үй бүлөдө 10 баладан 5-өсүнүн ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелүү. Молдаяровдор көп жылдан бери үй салууга чамасы келбей, жаңы тамга муктаж болуп келишкен. Мындан улам ушул жылдын март айында Камчыбек Ташиевге кайрылышкан. Ден соолуктары чың болсун. Өмүрү узак, көңүлү кунак, жолу шедир болуп, жолдошу кызыл болсун. Başına ezeli yetkis, baktı talay konsun.
Ушундай камчы бек көп жакшы нерселер жасап атат. Элдин арасында атактан кадыр бар кайы болгон эң астыңкы жетекчилерден болобуз. Мен миңден бир ыраазымын. Ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун, телегеи тегиз болсун, үйүнөн эзел кеткиз бакты таалай консун, заманы тынч болсун, элдин кадырлуу жаштарынан болушу, элге баш болуп жүрө беришине мен түбөлүп каалайм. Ошону менен бирге Садыр экөөдө ынтымакта бирге эл журту менен заманы тынч болсун балам. Жолуңуз шыдыр болсун, ак жол болсун. Молдаяровдарга жаңы үй бардык заманбап жашоо шарты менен тургузулду. Аталган үй бүлө кайрылуусун четке какпай тез арада жаңы үй салып берген Камчыбек Ташиевке ыраазы болуп, бул күтүүсүз чоң колдоо болгонун белгилешти. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Каракулжа району. Бүгүн 19-сентябрда Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев УКМКнын Өзгөн райондук бөлүмүнүн кызматкерлери үчүн курулган кызматтык турак жайды пайдаланууга тапшырды. Бул турак үйү 4 үй бүлөгө ылайыкташкан жана жашоо үчүн зарыл болгон бардык заманбап шарттар түзүлгөн. Суу барбы? Үй тапшыруу аземине УКМКнын жергиликтүү башкармалыгынын өздүк курамы, УКМКнын ардагерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон талаптарынын негизинде эмдиги жылдан баштап, бир дагы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерини үйсүз калбайт. 100% бардыңар үй менен кантип болосуңар. 100% кантип болосуңар. Даже жаңы жумушка кирген адамдардын кызматкерлеринин баарына үйлөрдү беребиз. Мамлекеттин бүгүнгү ушундай мүмкүнчүлүктөрү бар. Демек, мамлекетке ак кызмат кылуу бул мыйзамда, биздин мыйзамыбызда көрсөтүлгөндөй, биз ошону мындан дагы берилгендик менен чоң аткарышыбыз керек. Урматтуу кызматкерлер, мамлекетибизди сактап, мамлекетибиздин ичиндеги мыйзамдуулукту сакташтын негизги таянычы сиздерсиздер. Иш-чарада ардагерлер тарабынан Камчыбек Ташиевке өлкө башчысы тарабынан ыйгарылган генерал-полковник жогорку аскердик чини менен куттуктоо иретинде белек берилди. Мынау бүгүнкү алган сиздин званияңыз, мен ойлойм, бул дагы бир ошол президенттин берген баасы. Эгер мүмкүн болсо биздин бир чекебиз болбосун. Бегебиз бар эмес сизди куттуктап, ошону берип койгон. Мына убак болгондо. Рахмат. Биздин атаажда болуп Ветерандарды калпагын кийбегенде пенсиядан алып келсеңер керек. Ардагерлер менен кошо келдим. Бардыгы көпчүлүгү ошо Өзгөндө иштеп кеткен ардагерлер. Алардын айтымына караганда ушу 6-7 жыл иштеген кызматкерлер үйү жок, ушул жерде квартирадан квартирага көчүп, ушу совет дорунан баштап ошондо жашаган экен. Мына бүгүнкү мына кылып аткан бул камкордук, мен ойлойм, биздин ушул коопсуздук кызматынын кызматкерлерине күчүнө күч, демине дем кошуп, шарт түзүп, ошол өздөрүнүн кызматтык милдетин аткарууга чоң жардам берет деп мен сөз ишенемин. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Өзгөн.